мынаны. Элинин ынтымагы керек учурда бирге калган биримдиги менен көп айылга үлгү болуп келе жаткан Кызыл Жол айылы бул ирет ашар ыкмасы менен жаштар борборун куруп баштады. Борбор 2 кабаттан турат. Жер төлөөсүндө аялдар жана эркектер үчүн атайын машыгуу залы, биринчи кабатында жыйындар залы жана экинчи кабатында жаштар билим ала турган окуу бөлмөлөрү курулат экен. Ашар ыкмасын жайылткан кызыл жолдуктар түзгөн коомдук фондко айылдагы ар бир 18 жаштан өткөн эр азамат акчалай салым кошуп турат. Ошондой эле көп суммадагы каражат берип атайын демөөрчү болгондор да бар. Жаңыдан курулушу башталган жаштар борборуна да эл каражат чогулту баштаптыр. Алгач жеке жарандан борбор үчүн жер тилкесин сатып алып, имараттын долбоорун жасатышкан. Мамлекет деле карап отурбай, ушу эл дагы өзүбүз жаштар биригип, мамлекетке кандай десем көмөктөшүп, жаштар жыйылып, бир 10 жыл эле алдын баштаганбыз мындай ашар ыкмаларыбызчы. Спорт залды курганбыз, дагы башка майда чүйдө иштерибиз бар. Анан эми келип мына китепкана деп атап атабыз. Эми жаштар борбору деп ушу жерде бардык жаштарды жыйып, келечекте акчаларыбызды ысырапкабай, башка нерселерге жумшай бербей, ушундай бир өзүбүздүн аркабыздан жакшы нерселер калтырайык деген ой максаттарыбыз да. Алматта шарт деле жок болчу. Бокс боюнча Азия чемпиону Акчол Сулайманов Кызыл Жол айылынын тургуну. Ал көп жылдар бою спорт залдын жоктугунан Баткен шаарына барып машыгып жүргөн. Курулуп жаткан жаштар борборунда машыгуу залынын да болору чемпионду кубандырат. Бул саамалык ишке ашса, ал спортко кызыккан балдарды акысыз машыктырууну максат кылып турат. Мен өзүм 2-жылдан бери машыгып жүргөн болсом, ушуга чейин бизде нормальный бир шарт жок да. Көрүнгөн жерде тренировка кылып жүргөнбүз. Баткен шаарга барып, аяка 1,5 саат, бияка 1,5 саат каждый день барып ошого тренировка кылып жүрчүмүн. Ошону азыр өзүбүздүн айылыбызга түшкөн кубандырып атат. Бул жаштарды буюрса спортко тартып, бокс боюнча балдарды маштырабыз. Жакшылыкта жарышкан элеттиктер жаштардын келечегине пайдубал куруп жатканын айтышат. Алар буга чейин айылга 15 миллион сомго спорт зал салышкан. Айылдын ынтымагы бар да. Бул жерде идея чыгат элден. Аны сөзсүз эл колдоп кетет да. Башкалар үлгү ала турган көрүнүш да. Кызыл Жол айылы Баткен шаарынын карамагында. Аймакта 1000ден ашык кожолук жашайт. Мингүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.